Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz Kur'an-ı Kerim'din ululuğu, jana berekesi tuuralı aytıp kele жатқанбыз. Mına oşol sabagыбызdan Kur'an-ı Kerim'din oşol mushaf bolup bir kitap bolup жыйналганга чейин 3 баскычты tarixta basıp ötkөндүгүн aytıp kele жатқанбыз. Бүгүнкү айта турган маселебиз мына ушул Kur'an-ı Kerim'din жыйналуусунун, mushaf bolup жыйналуусунун, kitap bolup жыйналуусунун 3-чү баскычын айтабыз. Birinci баскыч деп айттык Пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı. Ekinci баскыч bul Abu Bakr radıyallahu anh'unun zamanı. Üçüncü баскыч Osman radıyallahu anh'unun zamanı bolot. Kur'an'da mushaf bolup жыйналуусунун 3-чү баскычы Osman ibn Affan radıyallahu anhu zamanındağı doğrundağı баскыч. Hicri 25-ci yıl Kur'an'dın oşol 3-чү баскычтагы жыйналуусунун себеби адамдар кырааtta ихтилаф кылып калышкан. Кыраатта. Kur'an-ı Kerim'de окууда ихтилаф кылып калышкан. Алардын бул ихтилафы сахабалардын колундагы сахифалардын, сахифа дегени ошол барактардын, кагаздардын ар түрдүү болуусуна карап, алардын кырааты түрдүүчө болуп калды. Ар бир сахаба өз колундагы сахифага карап, ошол Кур'ан жазылган баракка карап, кагазга карап, ар ким өзгөчө кыраат менен окуган. Жана натыйжада талаш тартыш келип чыккан. Сеники туура, меники туура эмес экен, же меники туура, сеники туура эмес, меники туура эмес, сеники туура, же сеники туура эмес, меники туура деген талаш тартыш келип чыккан. Фитна, коркунуч пайда болду. Кийин Осман радıyallahu anhu мына ошол сахифалардын баарысын бир мусхафка, бир китепке жыйноого буйрган. Фирка болуп мусулмандар ошол бөлүнүп кетпөөлөрү үчүн. Бул баскычта Кур'андын жыйналуусуна далил İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadis. Hazır uşul hadisni İmam Bukhari rahimahullah'dan ne keltirebiz? Sahih-i Bukhari'den. Huzayfe İbni Yaman radıyallahu anhu Armeniya menen Azerbaycan musulmandardın koluna ötkөндөн кийин, fatih kılıngandan kийин Osman radıyallahu anhu'nun aldına kelip adamdardın kıraatı tuuralı ihtilaf bolup ketip жаткандыгын айтып таң калган. Ошондо ал киши, о момундардын амири, момундардын башчысы, бул үммөттүн абалына бир карабасаңыз болбой калды. Булардын ошол ихтилафыны мындай караңыз. Булар яхуд насараларга окшоп ихтилаф бири-бири менен талашып тартышып кетүүлөрүнөн алдын бул үммөткө караңыз. Булардын бир абалын түшүнүп жетиңиз деп айтат. Кийин Osman radıyallahu anhu Hafsa radıyallahu anhaga Umar ibn al-Hattab radıyallahu anh kızı Hafsa radıyallahu anha jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalı uşul ayalga adam jiberet, elçi jiberet. Antkeni Abu Bakr radıyallahu anhu'nun zamanında toplolgon janagı sahifalar, janagı mushaf, kagazlar bir kitap bolup mындай aytkanda bir жыйнал bir ошол кагаздарга жыйналып, bir sahifalarga жыйналып bir mushaf bolup жыйналган ошол Kur'andын көчүрмө ошол туп нускасы ошол Hafsa radıyallahu anha деле. Анан ал аялга келишип, ошол момундардын энесине келишип, ошол сахифаны берсеңиз, ошуну берсеңиз, биз бир mushafка, бир адамдар бир китеп окуй турган, ошол бир Kur'анды окуй турган mushafка көчүрөбүз дейт. Кийин кайра сизге алып келип беребиз деп, кайтарып алып келип беребиз деп суранышат. Ошондо ушундай сөздү айтырышкандан кийин Hafsa radıyallahu anha энебиз макул болуп берет. Колундагы сахифаларды. Жанагы Abu Bakr radıyallahu anh'un zamanында топтолгон Kur'андын түп ошол сахифаларыны, толук сахифасын берет. Anan Osman radıyallahu anhu Zayd ibn Sabit, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham, mına uşul 4 sahabaga uşul sahifalardagı
bir mushaf kılıp köçürgüle деп буйрат. 4 сахабанын ушул нерсеге ылайык деп билип, сахифалардан аяттарды мусхафка көчүргүлө деп, кийин алар мусхафтарга ошол мусхафтарга көчүрүүгө буйрат. Заид ибн Сабит ансари болгон, Мадиналык болгон, калган 3-өө Курайши болгон. Усман радиаллаху анху 3 Курайши сахабага айткан, Заид ибн Сабиттен башкасына. Бир хилаф болуп калса, Заид ибн Сабит менен, же ошол Заид ибн Сабит менен бир хилаф болуп калса, талаш тартыш болуп калса, Кур'аны Керимди Курайш тилинде жазгыла деген. Анткени Кур'аны Керим Курайштин тилинде түшкөн дейт. Кийин сахифаларды ошол көчүрүп, бир мусхафка көчүрүп бүткөндөн кийин, бир китепке көчүрүп бүткөндөн кийин, дагы кайра жана асыл нускасыны Хафса радиаллаху анхага алып барып кайтарып беришип коет. Анан бир мусхафты анан көчүрүлгөндөн кийин, ошол бир мусхафка жыйналгандан кийин, Усман радиаллаху анху ошол мусхафты Мисирге, Мадинага, түрдүү тараптарга бир-бирден жиберет. Иракка жиберген, Мисирге жиберген, Мадинага жиберген, ар бир тарапка бир мусхаф жиберет да. Мусхаф жиберет. Мына ол мисалы үчүн мусхаф, мына ол мусхаф, мына мусхаф. Мына ол китеп мусхаф. Шунан жиберет ар бир тарапка. Анан бир кыраатта жандалган, баарысы бир кыраат менен окуй турган болгон. А мурда ар кимиси ар кайсы кагазды алып эле окуй берген да Кур'аны Керимди. Ар ким өзүнчө кыраат кыла берген, ар ким өзүнчө окуй берген. Эми бир китепке жыйналды. Муну биз билишибиз керек. Бул тарых. Анан бул ишти сахабалар менен кеңешкенде кандай кылган? Усман радиаллаху анху мына ушул ишти эмне деген? Өзү кылып кете бергенби? Жок, кеңешкен. Чоң сахабалар менен кеңешкен. Усман радиаллаху анху бир мусхафка жыйнасак, ошондо адамдар арасында ихтилаф келип чыкпайт деп айтканда, мына Али радиаллаху анху айтат, Аллахка ант, Усман радиаллаху анху ушул мусхафтарды, Кур'аны Керимди бир мусхафка жыйнасак, адамдар арасында ихтилаф келип чыкпайт деп, мына ушундай айтканда баарыбыз макул көрдүк дейт. Усмандын сөзү эмес бул. Башка сахабалар дагы макул болгон мына ушул нерсеге. Эми мына ушул Усман радиаллаху анху бир мусхафка жыйнагандан кийин калган мусхафтарды, калган сахифалардын баарысыны, Кур'ан жазылган барактардын баарысыны ал неде болсун, кагазда болсун, неде болсун, баарысын өрттөп жиберүүгө буйрган. Өрттөгүлө деген. Бир гана мусхаф калсын деген. Ушул сөздөн, ушул Усман радиаллаху анху ушул ишинен алымдар айтат, эгер Кур'аны Керим эскирип, тытылып, ушундай абалга түшүп кете турган болсо, айрыкча жаш балдар окуп, же кээ-бирлер Кур'аны Керимди үйүнүн бурчуна илип коет, 15 жылдап, 20 жылдап, 30 жылдап тура берет, ал жерде Кур'аны Керимди курт жеп жанагы барактарына. Анан ошол жерде чаңып, ошол жерде тура берет, мына ушундай эскирип кеткен Кур'аны Керимди ушул Усман радиаллаху анху кылган ишине ылайык өрттөп, аны күнүнө адамдын буту баспай турган жерге көмүп коюу керек дейт. Мына ушун кылса болот, мына ушундай. Эми Абу Бакр радиаллаху анху мына баштап берди. Бир сахифага жыйнап, кийин сахифаларды ошол сахифалар Усман радиаллаху анхуга келип жетти. Абу Бакр радиаллаху анху менен Усман радиаллаху анхунун Кур'андын жыйноосу айырмасы эмнеде? Абу Бакр радиаллаху анху менен Усман радиаллаху анхунун заманындагы Кур'андын жыйналуусунун айырмасы эмнеде? Абу Бакр радиаллаху анхунун заманында негизи максат Кур'анды жыйноодон максат, Кур'анды чогултуудан максат бир мусхафка жыйнап жазып коюу болгон. Андан бир аят жоголуп кетпеш үчүн, бир аят түшүп калбаш үчүн, адамдардан унутулуп калбаш үчүн, ошол жоголуп кетпеш үчүн бир мусхафка жыйнап жазылып коюлуу болгон. Болду. Мындан башка максат болгон эмес. Анан ошондуктан Кур'ан аяттары жоголуп кетпеш үчүн бир орунда бир мусхафка жыйноо болгон. Ал эми Усман радиаллаху анхунун заманында болсочу, мындан максат Кур'андын баарысын бир мусхафка жазуу болгон. Жазып келтирүү болгон. Адамдар ушул нерсеге жыйноого, ушул бир мусхафка келтирүүгө адамдар мажбур кылынган. Кырааттардын ар кандай болгондугу себебинен, ар ким ар кандай окуп кеткендиги себебинен. Мунун натыйжасы жакшылык менен бүтпөйт эле. Эгер мына ушундай таштап коюшканда, ар ким өзүнчө окуп,
ихтилаф чыгып кетет эле. Мусулмандардын ичинде түрдүү фиркалар, түрдүү бөлүнүүлөр пайда болот эле. Мына ошентип Усман радиаллаху анху бир мусхафка жыйнады дагы калганын баарысын өрттөп жок кылып жиберди. Мындайча айтканда өрттөтүп жиберди. Мына ошентип азыр Усман радиаллаху анху жыйна берген Кур'ани Карим мына ушул китеп. Мына ушул китеп Усман радиаллаху анху кандай жыйна берген болсо, бир харакаты өзгөрбөй, бир тамгасы түшпөй, же кошулбай бир сөз. Дал ошондой келе жатат. Батышка барыңыз, чыгышка барыңыз, Маккага барыңыз, Мадинага барыңыз, Бишкекте болуңуз, кайсы жерде болбоңуз, кайсы Кур'ани Каримди китебин албаңыз, ичинде баарысы бир түрдүү. Бирдей. Бар аяттары да бирдей, аяттардын саны дагы бирдей, беттери дагы бирдей, ошол бойдо. Ошондуктан Усман радиаллаху анхунун кызматы өтө чоң. Абу Бакр радиаллаху анхунун кызматы өтө чоң. Жана Усман радиаллаху анхунун Кур'андын бир мусхаф болуп жыйналуусуна өтө кызматы чоң. Бул албетте мусулмандардын пайдасы үчүн болду. Ошол себептен мусулмандар бөлүнбөй калды, өзара бурадар болуп калышты. Чоң зыяндын алды алынды. Эгер бир фитна башталган кезде мусулмандардын арасында, аны өз убагында токтотуп калбаса, бул акыры жакшылык менен бүтпөйт. Ошондуктан фитнаны алды алынды да, азыркыга чейин ушул абалда келип жатат. Мына ушундай бир китеп болуп келе жатат. Бардык Кур'ан бирдей азыр кезде. Эми Кур'ани Каримге кыяматка чейин дагы, буга чейин дагы эч бир бузукунун колу тийген эмес. Эми аракет кылышты, бирок баары бир Аллах Таала өз кепилдигин алып койгон. Азыркы кезде мусулмандардан бир жаш бала чыгып деле, бирөө Кур'анды кичине мындай кылып кое турган болсо, сразу оңдоп коет азыр. Мына ол жери мондай окулат деп коет. Аллах Таала өзүнүн кепилдигин алып койду. Бул Кур'ани Карим, бул өтө бир чоң бир неимат. Адам баласына берилген эң улуу неиматтардын, чексиз бир неиматтардын, жакшылыктардын эң улуусу мына ушул Кур'ани Карим. Ушуну окуганды үйрөнүп алыңыз. Акырындап азыркы кезде мына Кур'ан окуп үйрөнүү жеңил болуп калды. Жалкоолукка эч бир орун жок азыркы кезде. Азыркы кезде мына Кур'ани Каримди көп окуй турган ай болуп атат мына Рамазан айы. Аллахка мактоолор болсун. Субханакаллахумма хамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.